кайнелер, энелер көп алып келет да. Москвадан акча келди, балдарымды ойнотуп кой деди деп алып келгендер көп болот берге. Анипа Султанова 2012-жылы жаштык эс алуу паркынын бир бурчун ижарага алып, жаш балдар ойноочу аянтчаны иштетип келет. Күн сайын тазалыгына көңүл буруп турбаса, аз убакытта эле таштандыга толуп калат дейт. Карабасаң берди бардык таштандыга толуп кетет да. Мисалы, кечинде тазалап жыйып коюп кетсек да, эртең менен келсең мусор толуп калган болот да. Биринчи очередте эле ушул семечке вообще чактырбаймын. Келгендер тазалыкты карагыла деймин. Өзүбүз болсо батутубузду күнүгө эртең менен келгенде сөзсүз түрдө арчып жууп тазалап турабыз. Ушул эле парктын башка аянттары жана шаар ичиндеги экинчи Жеңиш паркы да 20 жылга жакын убакыттан бери кароосуз турат. Эс алуучулар парк деген аты эле болбосо бак дарактардын көлөкөсүнөн башка шарт жок дешет. Чөп чарлар өсүп, дарактардын бут албай калганына көздөрү да көнүп калган. Паркыбызда жакшы бак дарактар бар, бирок ошол жактарга столдорду, түздөрдү жашына кылып койсо болот. Жана ошондой эле мусор салган урналар жок. Могул жактарды байкап көрсөк, ушул столдорду коюп оңдосо жакшы болот. Тазалыгын жакшылап карап, могул плиткалар, жолдору, асфальттары сынып кеткен, бардык жагы чөптөр чыгып кеткен цементтерден. Кандай болсо ham бир даракты путап туруп, аналарды путаш керек. Анан кийин сууду коюш керек, бир жерде шыпырыш керек. Таза болсо бул жакшы да. Эми болгонуга боло берет такыр. Дагы башка келебе да. Шунун өзүгө эле тазалык болсо, келген адамдын жүзү жарык болот да. Парчабүбү Камилова эс алуу парктарын күн сайын шыпырып тазалап турарын айтат. Тазалык ишканасында шаар боюнча шыпыруучу эки эле кызматкер болгондуктан, парктардын тазалыгы боюнча учурдагы абалдан ашыкча жыйынтык күтүүгө болбойт. Айлык маянанын аздыгынан бул кызматта иштөөнү каалагандар да жок го эсе дейт. Биз ушу эки адам иштеп турабыз да. Болгону эките баткен боюнча жетише албай жатабыз. Шаардын ичи боюнча экөөбүз. Шаардын ичи боюнча экитебиз. Шыпырып тазалоого экөөбүз жетише албай жатабыз. Күндө бир айланып шыпырып жатабыз. Жетишпей жатабыз. Эми бизге дагы кичине кошумча болсо, энди адам болсо, көпчүлүк болсок жакшы болот деп турабыз энди. Эс алуу парктарына акыркы жолу 2005-жылга чейинки аралыкта брусчатка жаткырылып, бир аз көңүл бурулган. Быйыл гана Арис программасынын долбооруна ылайык 30 миллион сомго оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүсү күтүлүүдө. Азырынча коомчулукка да, жергиликтүү бийликке да бул каражатка эмнелер курулары белгисиз. Шаарда эки паркты сунуш бергенбиз, ошол инфраструктуралардын өркүндөтүү боюнча, көтөрүү боюнча. Ошол эки паркты сунуш бергенбиз, ал жерде ошол Дүйнөлүк банктан келген өкүл проектти полностью өзүбүз түзөбүз деди, өзүбүз жасайбыз деди да. Мындай айтканда, биз жасаган өзүнүн архитектурадан жасагандар ал жактырбады. Дүйнөлүк банк Баткен облусун өнүктүрүүгө деп 50 миллион доллар бөлө турган болгон. Анын жарымы грант эсебинде берилсе, 25 миллион доллары 38 жылга насыяга бөлүнөт. Баткен шаары 2 эс алуу багын оңдоп түзөө боюнча сунушун берип, 2023-жылдын 1-июнуна чейин жумуштар толугу менен аяктайт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.